Клуб сөздүн аягына келгенде б ичке үндүүсү каткалаң п үнсүзү болуп окулат экен. Клуб. Отъезд. Бул жерде отъезд деп жазылып турат. Окуганда биз отъезд. Себеби з тамгасы, т тамгасы сөздүн аягына келип ты деп окулгандыгына байланыштуу. Ал жанында турган жумшак ичке үндүүнү өзгөртүп с кылып, натыйжада биз отъезд деп окуйт экенбиз. Ложка деп жазылып турат. Биз окуганда ложка деп окуйбуз. Себеби к тамгасынын таасири менен ж тамгасы дагы каткалаң болуп окулуп атат. Вторник. В тамгасы сөздүн башында турса дагы, бул т тамгасынын таасири менен каткалаң болуп вторник деп окулуп атат. Лодка. Бул жерде д тамгасы к-нын таасири менен каткалаң окулуп атат. Вкусно. К тамгасы ф тамгасын каткалаң кылып жасайт экен. Встреча. Жогорудагыдай эле в тамгасы с тамгасынын таасири менен каткалаң ф деп окулду. Встреча. Төртүнчү эске тутуп алчу нерсе бул глухие согласные перед звонкими согласными озвончаются. Үнсүз тамгалар, каткалаң үнсүздөр ичке үндүүлөрдүн алдында жумшарып калат экен. Бул жогорудагы көрүнүштүн тескерисинчеси экен да. Эгерде үнсүз катуу жоон үндүүлөрдүн астында жумшак үнсүздөр каткалаң болуп калса, бул учурда тескерисинче жумшак үнсүздөр алдындагы каткалаң үнсүздөрдү да жумшак кылып коет экен. Эми окуп көрөлү. Сделал. Бул жерде с делал деп жазылып турат. Биз окуйт экенбиз сделал деп. Просьба. Б жумшак үнсүз болгондуктан, ичке үндүү болгондуктан, с дагы анын таасири менен ичке болуп кетти. Просьба. Косьба. Бул жерде дагы ошондой көрүнүш. Косьба. Б-нын таасири менен с тамгасы жумшарып з деп айтылды. В некоторых случаях звуки В, Д, Л, Т не произносятся. Кээ бир учурларда, кээ бир сөздөрдө В, Д, Л, Т тыгыштары айтылбайт экен. Мисалы, здравствуй деп жазылып турса, биз аны здравствуй деп окуйт экенбиз. Праздник деп жазылып турат, бирок д тамгасы окулбай, праздник деп окуп атабыз. Солнце деп жазылып турат. Бул сөздө л тамгасы түшүп, солнце деп окулат экен. Тростник деп жазылып турат. Тростник деп жазылып турат, но окуганда тростник. Поздно жазылышы боюнча поздно. Окуганда н д тамгасы түшүп, поздно деп окуйт экенбиз. Чувствовать деп жазылып турат. Окуганда чувствовать деп в тамгасы түшүп калат экен. Алтынчы эске тутуучу нерсе бул сочетание букв Ж, Ч, З, Ч, Здыч, Сыч в некоторых словах дают звук Щ. Катар келген Ж, Ч, З, Ч, Здыч, Сыч тамгалары кээ бир сөздөрдө Щ тамгасын берет экен. Щ тыбышын берет экен. Мисалы,
мужчина деп оқыбастан мужчина деп оқиды екенбіз. Перевозчик деп оқыбастан з-ч айқашын з-ч қатар келген тамғалары ш деп оқиды екен. Перевозчик. Ол жерде е тамғасы жазылмай кетіп тұр, но оқиыз перевозчик. Объездчик, объездчик деп жазылып тұрады. Бұл жерде екі қатар келген д-ч тамғалары ш тамғасын бергендіктен объездчик деп оқысақ doğru болады. Счастье, счастье деп оқыбастан с-ч екі тамғаның қатар келісі ш деген дыбысты беріп счастье деп оқиды екенбіз.